Assalamu алейкум, урматтуу фермерлер. Биз Ысык Көл областына караштуу Тоң районунун Калкагар деген айылында турабыз азыр. Осмонкул деген байкенин чарбасына келдик. Бул жерде жергиликтүү уйларга эт багыты боюнча жасалма уруктандыруу жана бука менен бука жолу аркылуу ушундай бир долбоор жүрүп жатыптыр. Калмурат байкени өзүңүздөр жакшы билсеңиздер керек. Мурдагы бир жылга чукулдап калды видео. Азыр жасалма уруктандыруу иштерин буюрса сиздерге толугу менен көрсөтөбүз. Жанымда болсо Эрлан турат. Эрлан, өзүңдү тааныштыра кет. Саламатсыңарбы? Чоң рахмат. Бияка келгенибиздин себеби ушу долбоор боюнча келдик. Негизи башкы максатыбыз бул долбоордо эт багытын өнүктүрүү, ангус породасы аркылуу да. Бул жанакы бука салуу боюнча субсидияларды дагы берип келатабыз фермерлерге. Андан сырткары кичинекей фермерлерге, анан кооперативтерге ушундай искусственное осеменение деп коет орусча, ошол ыкмасы менен колдонуп, Калмурат байке жана башка ветеринарлар аркылуу иш жүргүзүп келатабыз. Бул Германиядан, Швейцариядан келген уруктар аркылуу жүргүзүп жатат ангус боюнча. Негизи башкы максатыбыз бул долбоордо кошумча чынжырча, нарк чынжырчасы деп коет го, ЦДС деп, цепочка добавленной стоимости. Ошону түзүп, кийин келечекте бир Кыргызстандан стандарттык премиалдуу эт чыксабы деген ишеним да. Ошону ишке аткаралы деп азыр ушундай 4 область боюнча Талас, Нарын, Ысык Көл, Чүй боюнча иштер жүргүзүп жатабыз. Бул бука салуу жана искусственное осеменияны колдонупчу. Анан азыр 80ден ашык дозаны колдонуп кыргыз малга аргындаштыруу иштерин жүргүзүп жатабыз. Негизи азыр убакыт деле өзү айткандай келип калды, сандан сапатка өтүүчү. Ошол ишти биз азыр жүргүзүп жатабыз да. Анан каражат жетпесе дагы ошо искусственное осеменение аркылуу болсун депчи. Анан келечекте ошондон түшкөн тукумду бул откормго коюп жана таза стандарттык хас ISO стандарттагы бойнялардан союп, анан премиалдуу эт кылып, ошондой брендке айлантып, тоодон чыккан таза эт деп, бүт ветеринарный контроль, гигиенический контроль, антибиотики контроль болуп, таза эт чыксын деген максат менен ишти жүргүзүп жатабыз. Бул азыркы жүрүп жаткан иш пилоттук долбоор, кийин келечекте чоңураак долбоор башталат деген ишеним менен ушу ишти жасап жатабыз. Калмурат байкени таанысаңар керек. Мындан көп убакыт болуп калды. Видеосун чыгарган болчубуз. Номерлерин болсо сурадыңар аябай. Анан буюрса мына көлдө жолугуштук. Калмурат байке, салам алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Азыр уйларды жасалма уруктандырган тат. Кече күнү болсо атайын жанагы ыкма вызывающий деп бизде популярдуу сөз болуп калган. Ошол дарылар сайылыптыр. Бир күндөн кийин азыр саат 2 болоюндап калды. Гүйлөп баштаган кеси, мынакей уйлар азыр чуркап башташты. Анан ангус тукуму куюлган тат, урук. Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыңар, урматтуу көрөрмандар. Мына бу жерде Тоң районунда жүрөбүз. Биз Каракоо Комсомол айылында. Бу жерде фермерибиз мына өзүңөр көрүп тургандай 25-30дай бодо мал бар, жөнөкөй эле жергиликтүү мал. Анан ушул жергиликтүү мал жаңы породага өтүп атат. Ангус породасына өтүп атат. Анткени баягы бул чарбачылык сүт багытында эмес, эт багытында көп мындай иштейт. Анан эми мунун арасында, ушул уйлардын арасында көбү кысыр калып калгандар бар жайлоодон. Кээ бирлер бооз болуп келди. Анан фермер билбейт болчу. Анан баарын биз текшерип туруп, анан баягы кысырларын бир күнгө күүлөтөбүз, бир күнгө алып келебиз. Бул бир жаңы ыкма бар. Көп эле врачтар, ветврачтар билет болуш керек. Буну синхронизация дейт. Синхронизация деген бир ыкма бар ветеринарияда. Бир күнгө күүсүн бир күнгө алып келүү. Анан бир күндө куудуруу. Ар бир малдын артынан чуркап, баягы аны аңдыбай эле, эметпей эле, баягы карабай эле, кайсы күнү күүлөйт, кайсы күнү күүлөбөйт. Аны карабай эле, кысыр болсо эле уколдоп эле 3 укол сайылат. 4-чү жолусунда 8-чи күнү уруктандырып эле коет. Мына ушундай атайын мындай схема деп бар, мондай мен көрсөтүп атам ушул жерде.
3 укол сайылат. А 4-чү жолунда куудурулат. 8-чи күнү куудурулат. Бир артыкчылыгы бул малчыларга мен айтып коеюн деп аткам, бул ыкманы бул дүйнөлүк жүзү боюнча Америка, батыш өлкөлөр пайдаланат. Эмне менен бул артыкчыл? Мисалы үчүн фермер 20-дай, 30-тай бодо малы бар. Ал врач менен мен менен мисалы үчүн сүйлөшөт. Мунун баарын ангус кылып берчи дейт. Мунун баарын ангус. Бир порода менен бир күндө куудур, бир күндө туулгандай болсун депчи. Туровый отел деп коет. Болду, мен келем, ийне саям, баарын боз кысырын текшеребиз албетте. Баягы, анан саябыз, 3 жолу саябыз. 8-чи күнү куудуруп чыгайбыз. Ал күйлөйт, сөзсүз түрдө күйлөйт. Азыр ушуну биз куудурабыз, ушуну көрсөтөбүз. Мына синхронизация кылгандай мондай күйлөгөн белгилери болот да, көрдүңөрбү? Мындай эмеси чарайнасы чыгат да, мындай течкасы мына. 8-чи күнү. Мына көрдүңөрбү? Могу кызарып турат, мына монту кып-кызыл болуп турат жатына. Анан тиги өзү күйлөп атты, секирип атты. Аны тарттыңар да, Анан эми азыр куудурабыз. Бул башчана мындай турабыз. Андыра дегенде колго көндүрүп алабыз. Аны. Күйлөгөн малда мындай өзү дагы туруп берет да. Туруп берип калат, качпайт да. Качпай калат. Качпай калат, туура. Куйругун көтөрүп. Ооба. Жаты ачылат, анан могу жылуу урукту чыгарып туруп эле. Куудуруп коебуз мына. Жатынга киргизебиз. Болду. Көтөргүч жугартылуу биз маткага киргизишибиз керек. Жатынга урукту. Жакшы күйлөп аткан уй мына. Күйлөдү мына мен киргизип атам. Мына урукту все өкөнтөн бир чыгарабыз. Болду. Мындай эметип коебуз. Болду, мына урук деген моунда болду да. Урукту мына моундан билесиңер да. Мисалы үчүн мына. Куп-кургак. Жерде аты жөнү жазылып турат мына. Секрет деген бука. Ангус породасы, кара ангус. Кайсы интернетте салсаңар сразу чыгат мына. Мал ээсине берип коем, кел Нурланчик мына. Ушундай да. Бул паспорту десеңер болот. Анан тиги алдында жыттат койчуңуз беле. Жыттатпайм мен. Баарын даярдап коюшубуз керек. Кайчы, кебес кургатыш үчүн. Анан шприцтер, мына жылуу суу, мына градусниги бар мына жерде. Мына 35 градуста эритишибиз керек, мына градусник мына жерде. Төмөндөйт да, жылуу суу. Мына градусник. Ушунун аралыгында болуш керек. Температуранын суусу. Натыйжалуу болуш үчүн. Анан могу схема менен биз иштедик да. Могу схема менен мына. Бүгүн мына куудура турган күнүбүз 14:00дөн 15-ке чейин куудурушубуз керек. Өтө маанилүү убакыт. Кайсы дарыларды пайдаландык биз? Бу жерде дарылар бар мына. О, дарыларды пайдаландык да биз. Мына эстрадиол и прогестерон. Мына ушул эки дары. Эстрадиол бета-17. Вот, анан прогестерон и эстрофан. Вот. И вот эстрофан. Вот. Схемасы болсо мына моундай. Канча кубик кайсы күнү сайыш керек? Саат канчада сайыш керек? Канчада сайыш керек? Канчада куудуруш керек? Ветеринар жазаш керек да бар, ассимилятор жазаш керек. Эми ассимилятор ооба, фермер чакырат. Анан бир күндө эле баарын тең күйлөтүп берет да. Карабай эле. Болду бүттү. Эми анан даярдайбыз эми. Эмне даярдайбыз? А дегенде сөзсүз түрдө мына шприцти биз жылытабыз да. 2 шприцти алабыз да, жылытып коюшубуз керек. Темир да. Койнубузга жылытып алышыбыз керек. Сууну даярдап койдук мына. 35 градуста турат мына. Урукту алабыз. Бүт эле машинада эле жүрөт экен. Бүт эле машинада жүрөт, о мобильный пункт. Мына урукту ысык суу берип койчу анан мындай. Машинен тиги эмеси менен жылыйт да. Урукту салабыз мына. Азоттон чыгып туруп. Болду, муну жаап коебуз. Урукту алдык. Эртес 35 секунда. 35 секунда. Анан чыгарар самат мустайлегинде биз деген эметип калышыбыз керек. Муну кайра салып калышыбыз керек. Тиги суудан даярдап алышыбыз керек. Бир колдо болуп турат. Урукту алабыз.
урукталабыз, кургатабыз. Бир тамчы суу өлтүрөт болбосо, күнгө көрсөтпөш керек, көлөкөгө шерт киргиздик. Учун ачтык. Кестик учун. Анан одноразовый чехол деп коет, буга саласыңар. Болду. Урук даяр, уруктандырганга. Кайра монтуп алып туруп жылытып коебуз. 10 саат жүрө берсеңер болот. Мына 10 саат жүрө бересиңер. Только жылуу болуп туруш керек да. Койнуңарды мустабаш керек. Дененин температурасы. О, дене 36 градус, 36,6 бүттү. Мустады дегенче урук өлөт. Болду. Даяр, сен барып куудурасыз жүрүңүздөр. Мына Осмонкул байке ушу чарбанын ээси. Менде мындай суроо келип турат. Мисалы, көпчүлүк элдерде баягы ушул жерде көрүп турабыз. Чакан эле уйлар болот. Сизде болсо буюрса малдар жакшы көбөйүп келатыптыр. Анан ушул чечимге кандай келдиңиз? Эмне себептен жасалма уруктандырайын дедиңиз? Кандай кыйынчылыктар болду? Мисалычы, талаада жүрөт. Анан багуу шартын эмне себептен өзгөртөйүн дедиңиз? Бул эми өзү замандын талабы ушул болот атпайбы азыр. Баарлыгы союз тарагандан кийин баарыбыз эле өзүбүзчө жеке чарбаларга өтүп кеттик. Ар кимибиз эле мал кармап, жер иштетип, дыйкандардын баары эле айылда. Анан эми ошол замандын талабы ушул болуп атат. Азыр аз чыгымды уже көбүрөөк киреше алсак деген, ушул көбүрөөк продукция алсак деген. Буга чейин деле биз мал менен келатабыз да. Ошо өзүбүз кармаган малдарыбыз баягы местный порода болуп, баягы продукция азыраак, сүт аз берет, эт аз берет дегендей. Базарга алып барып сатсаң, дагы сатыш кыйын дегендей. Баасы чыкпай калат. Анан ушул заман талабы болуп атат. Биз акырындык менен ушул сандан сапатка өтсөкпү деген. Ушул өзү көп эмени камтыйт экен да. Ал үчүн баягы тойт базаң болсо, малдын башы болсо, анан эми ошондой убакыт келди. Буюрса биз ушул үйлөөбүз менен кеңешип, адистер менен кеңешип, бияктан да мына ушул долбоордун балдары да келип чогуу биз иш кылалы деп атабыз. Буюрса ушул ангус породасын тандап алып атабыз да. Эмне үчүн дегенде ал ушул биздин Тоң районунан биз Калкагар айылында турабыз. Мына жерибиз ушундай кышкысын кар болбойт. Негизинен жайыт менен чыкканга аракет кылабыз. Малды кошумчада үйдөн тоyup беребиз. Анан ошол ангус породасы бизге ушул ылайыктуу болуп атат да. Жайыт жакшы да бул жерде. Жайытта эми аябай жакшы да. Орто эле малдын башы өсүп атат жылдан жылга. Малдын башы өссө жайыт деле тарыйт экен. Анан эми ушул биз жаңы технологиялар менен иш кылсак деген ушундай ойлор болуп атат. Ангус породасы ушу өзү эт багытындагы мал болуп атат, тез жетилет экен. Туулушу оңой. Анан выносливый деп биздин шартка болуп, биздин жергиликтүү малдардай эле ушундай эле баксак болот да. Бул жерде негизи уйларыңыздын арасында да мындай аргындашкан сыяктуулар да жүрөт, симменталдар. Негизи ал каяктан ошондой симментал деле мурун ошо симментал менен аргындаштыр туулган уйлар. Анан бизге бирок ошол эми турмуш убакыт өзү эле көрсөтөт экен да. Кайсы багыт менен кетиш керек, кандай мал күтүш керек деген. Анан бизге азыр ушул биз ангус породасын жайылтсак деп бүгүн ошол мына жасалма уруктандыруу менен уйларды азыр 5 башты чыгаргантабыз. Мына Калмырат специалисттер келди. Анан буларга болсо ушул жана синхронизация деп американская система деп атат. Буюрса ошо дарылар куюлуп 5-6 күндөн бери. Бүгүн азыр уже уйларыбыз даяр. Мына өзүңүздөр деле байкагандай уже биринчи белгилерин берип атат да уйлога. Анан азыр ушундан уруктандырсак дагы келечекке пландар. Ошол ангус уйларындагы биз чүйдөн уже макулдашып таптык. Уже эртең бүрсү күндөрдө мындай буюрса алып келебиз дагы 10 баш ангус ургач уйлар болот. Ал окасын алабыз дегендей. И келечекке ушул бүт стаданы бүт эле ангус көткөрүп элдерге дагы ушул маалыматты таратып көрсөтсөк деген оюбуз бар. Бул жер турат. Экинчи уй кетип атат. Бул экинчи уй. Мына көрдүңөр, күйлөп аткан уй өздөрү туруп берет. Ал көптө эле күйлөбөгөн уй турбайт. Тазалык 5 сантиметр жатынга сөзсүз. Тазалык керек.
5 сантиметр болду. Анткени шейка 5 сантиметр. Анан ошол кирип туруп куюп коебуз. Болду. Сиз да байлап атат дегене. Так. Баары күйлүп аткан малдыкы шейкага да бат кирет. Мына уруктандырып койдук, акырын бери сүрүп коебуз. Анан эметип коебуз. Болду, бүттү. Болду, күйлүп атыптыр. Номерлери жазылуу, баары эметилүү. Болду, кийинки уйду деле сразу. Могулар швицтерби? Могулар швиц, мына. Могу швиц. Алато. Могу швиц. Могу швиц. Могу шыйрак көрмөйсүң, онда узун болуп. Могу швиц. Могу швиц. Шыйрактар түз болуп турат. Көрдүңбү? Бүт ургачылар экен, а? Ургачы бул потомствого алып келген. 8 баш алып келген бияка. А булар жергиликтүү моголар, жергиликтүү. Шыйрактары узун, мондай болуп турат. Могу швиц. Жону түз. Ол шыйрактуу арттары шыйрактар түз болуп турат. Ошондой. Дагы Норвегия бар эле могу аргынырагы. Тиякта кызыл ала кызыл жүрөт, токол. Тегинде турбайт, тегинде кызыл токол жүрөт. Ошол Норвегия аргын. Талаш артында Тон районунда эмчен ангус. Мисал үчүн бул район бая кар аз жайт, жайдыргычтыр мал жайытта жүрөт. Ангус породасы биздин жергиликтүү малдан да тыңыраак болот экен. Тың болот экен. Жайытка дагы анан көп чуркабайт экен букасы. Мисал үчүн башка малдын аркасынан чуркап арыктабайт да, күйлөгөн малдын аркасынан. Ал өзү мындай салаваттуу деп коеюн, эми баягы кыялы өтө тынч мындай экен да. Ушундай кыялы болот экен, анан көп эле чурка бербейт, анан этин дайыма сактап турат экен да. Анан ушул жайытта биз анан кийин сатканда дагы бул эт багытында баягы мрамордук эт болот экен да. Албетте баарыңар эле билесиңер, эми аны айта бербейин. Сатканда кымбатыраак. Анан азыркы учурда бренд болуп атат да, бул бренд. То есть мунун аты чыгып атат, ангус деп элдин баары айтып атат. Албетте брендтин баасы кымбат болот, ал ангустун сатканда дагы базарга сатыкка чыгарганда баалуу болот да. Ушундай артыкчылыгы бар ангус жөнүндө. Вот ушул Анан ошо бир күндө азыр куйлуп атат, мисалы урукчу. Тууганда дагы, аралыктары дагы. Ушул бир жуманын ичинде эле тууп коет, 3-4 күндүн ичинде тууп коет да. Туровый отел деп коет. Синхронизация деп коет. Бул дүйнөлүк жүзүндө аябай көп пайдаланышат. Анан фермерге бул эмнеси пайда? Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Баары бирдей чоң. Бул 2-3 пайдасы бар экен. Бир убакытта күйлөйт. Аны аңдыбайсың. Күйлөдү, кайсы букадан качты, тигинден качты, жергиликтүү малдан качты. Жок. Ошол күнү мына баартын күйлүп атат. Бүгүн малды калтырат, букадан алыстатат. Болду, куудурабыз убактысында бир күндө, бир күндө баартын чыгып калат. Артыкчылыгы дагы эмне синхронизациянын. Эгерде жатында ар кайсы оорулар болсо, эндометрит деген, сервицит деген, же болбосо гипофункция яичниктер баягы күйлөбөй, арыктыгынан күйлөбөсө, ошондойлордун баарын козгоп, күйлөтөт да, анан айыктырып коет ушул жагы. Бул мен врачтарга айтып койгон баягы кичинекей бир аз кеңешим. 3-чү уй. 3-чү уй. Кетти деп койгуна. Муну да текшерип, адегенде колго көндүрүп алыш керек. Күү белгиси бар, дагы былжырап турат, мына колго боерги ийлешип туруп атат. Вот, шприцти алабыз жылуу жерден. Урук менен жатынга киргизебиз. Болду. Вот. Так. Жакшы күйлүп аттыр баартын. Сонун күйлүп аттырттым эле. Момент мына. Вот, жакшы күйлүп. Бул долбоор жарым жылдан ашты. Ошол убакыттын арасында нарында, чүйдө, көлдө иштерди жүргүзүп келдик. Эми буюрса Табаска дагы иштерди жүргүзүүгө аракет кылабыз. Чүй область боюнча мындай натуральный осеменение менен буканы салуу боюнча колдонуп жатат биздин 1-2 фермерибиз. Көл боюнча искусственное осеменение, нарын боюнча ат башы өрөөнү боюнча искусственное осеменение менен жардам берип, окутуп, ар кандай окутууларды жүргүздүк. Ошо бизнести өнүктүрүү, мал чарба мененчи бул хобби катары калбастан
мындай өнүгүп бир жакшы нугун алып бир бизнеске айланып кетсе деген ишеним менен кылып жатабыз да буну. Элдер комментарий жазышы мүмкүн. Негизи долбоорго мисалы кандай жолдор менен катышса болот ошол жолдо? Долбоорго Инстаграмда баракчабыз бар, Экобиф деп аталат. Негизи долбоордун аты дагы Экобиф, экологический эт чыгаруу боюнча ошон үчүн Экобиф деп атаганбыз. Инстаграмдан таап бизге кошулсаңар болот. Ар бир эле фермер кайрыла берсе болот. Кайрыла берсе болот, ооба. Бирок биз тамдап иш жүргүзөбүз. Азыр пилотныйбыз буюрса аяктап келатат. Кийинки чоң долбоорго дагы алганга аракет кылабыз. Кийинчерээк, Бирок ар бир фермер ошентип гарантия эме биздин жардамыбызды алат деп мен бере албайм. Неге дегенде мындай долбоордун өзүнүн кандай десем шарты бар, ошо жетчү каражаты бар, фермер жаап берчү. Азыр өзүбүздүн пилоттугубузду акырындан аяктап келатабыз. Кийин чоңураак башталып калса өзүбүз дагы бир байланышкан фермерлерге өзүбүз байланышып дагы аракет кылабыз. Ушу долбоорду япониялык партнерлорубуз аркылуу иш жүргүзүп жатабыз. Мен өзүм директормун. Кызматташуу жана өнүгүү борбору деген коомдук фонд биргеликте япониялык консалтинговый компания менен International Management Group IMG менен чогуу кылып жатабыз. Негизи Кыргызстанда башкы максат бул кичинекей фермерлердин кирешесин көбөйтүү, ушундай асылдандыруу жолдору менен. Азыр ушундай кичине иш чара кылып, мыякта фермерлерге жардам берип, ошо бүгүнкү күндө аяктап жатабыз.